Саламатсызбы Гүлзат айым? Студиябызга кош келдиңиз. Бизден алгачкы эле суроо. Аял айымдар боюнда бар кезде кулк мүнөзү өзгөрүп, нерв болуп, кыжырланып башташат да, бул эмне себептен болот мындай? Боюнда болгондо гормоналдык фон өзгөрөт. Буга чейинки болбогон гормондор, эстроген, эстрадиол, прогестерон, бул гормондор психический состоянияга, психикалык абалына таасир берет. Ошон үчүн биринчи 3 айда, биринчи триместр деп коет, ошол убакта боюнда болгондо ал өзү аны каалабайт. Бул эркелик эмес, эркелик, оожоктук эмес. Өзү деле түшүнбөйт да, эмнеге азыр жакшы эле болуп аткан, бир моментте настроение чок болуп, сезимтал болуп, ыйлак болуп, кыжырланып, нерв болуп калышы мүмкүн да. Ошол гормондун таасиринин негизинен ушундай болот да. Бул негизи 3 ай, көбүнчө 3 айга чейин болот. Андан кийин ошол токсикоз, ушунун баары аралашып аялдын боюнда бар аялдын психикалык абалына таасир берет. 3 айдан кийин өтүп кетет. 3 айдан кийин баягы гормоналдык фон нормалдашып калат дагы. Анан мурдагы эле калыбына келип калат. Кээ бир айтып калат эмеспи, мисалы, мен боюмда бар кезде мындай деле болгон эмесмин, бул оожоктук депчи. Кээ бир айымдар андай этаптан өтпөйбү, же кандай алардын гормондору башкача болобу? Бардык организм бирдей эмес. Ар бир адамдын организми индивидуалдуу. Ошо индивидуалдуулугун эске алыш керек. Кээ бир айымдарда токсикоз даже болбойт. Ошол сыяктуу эле гормоналдык фон аябай жай, спокойно өтүшү мүмкүн. Кээ бирлериники мондай, секирип аябай. Бурный деп коет го, ошондой аябай эметиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул жеке организмдин индивидуалдуулугуна көз караштуу. Ошондой учурда жолдошунан жардам бериш керек, эмне кылыш керек да? Мындай бизде Кыргызда келин деген оожоктук деген нерсе бар, күйөөлөр мындай жолдошу көпчүлүгү мындай кайнене деген бар. Оожоктонуп атат, мынтип атат деп деле көңүл бурушпайт го. Ошондо эмне кылышы керек? Кандай жардам күтсө болот жолдошунан? Эми бул жакта эң биринчи эле ошол убакта боюнда болгондо аял аябай назик, жумшак, мындай эркелегиси келип, бирөө колдоосуна муктаж болот да, күйөөсүнүн колдоосуна муктаж болот. Анткени аны үчүн статусу өзгөрдү. Ал буга чейин обычно эле жөнөкөй эле кыз болсо, андан кийин күйөө деген кыз болду, айым болду, андан кийин боюнда бар айым болду да. Анын жашоосунда чоң өзгөрүү болуп атат. Ошол убакта мен бала көтөрүп жүрөм деген ички эме болот да, сезим болот. Ошол убакта ал башкалардан колдоо күтөт. Жакындарынан, күйөөсүнөн, кайын журтунан, балким ата энесинен. Ошол поддержканы, колдоону мен түшүнүп турам, эркектерге деле таң калыштуу да, баягы кечээ жакшынакай, спокойно болуп турса эле бүгүн нервный болуп, раздражительный болуп, айтпаган сөздөрдү айтып, нерв болуп калат да. Бирок эми мунун боюнда бар деп эркелетип, поддержка берип, балким кээ бир кезде чын эле оожоктук кылып эркелетип койсо деле, бул 9 айда болгонучу. Анын бир 5-6 айын эркелетип койсо ашыктык болбойт да. Ошол убакта айымдар боюнда болгондо биз мисалы, биз үчүн ушунчалык бир чоң нерсе кылып аткандай да. Биз баланы канча кыйынчылыкка карабай көтөрүп атабыз. Ошондо өзгөрүүлөр болот, ичиң чыгат, кийимдер батпай калат, вес өзгөрөт. Анан ошондой кыйынчылыкка организм душар болот, биз психологически душар болобуз. Ошол убакта кичине поддержка берип койсо, бул ашыктык деле кылбайт да. Талгак деген бар го. Ошо кээ бир айтат, тезекке талгак болдум, тезектин жытына, кээ бири бензинге дейт, анан ошол учурдагы жок нерсени жегиси келгендер болот. Бул негизи организм требует этеби, же мындай ал дагы оожоктукпу? Эми муну буга чейин деле аябай так далилдеп алышкан эмес. Токсикоз чынында кээ бир айымдарда болот. Аябай болот. Өзү эле түшүнбөйт эмне үчүн аны калып атканын. Ошол убакта айым аябай боюнда бар айым аябай кыйналат чынында эле. Мисалы,
арбуз жегиси келсе, клубника жегиси келсе, кээ бир убакта тамактарын кызганышат. Ошо тамакты бирөө жеп койсо бүттү, ошо кыжырланып, ачуусу келип, урушкусу келип, ушундай болуп турат да. Анан бул эми жок нерсени талап кылуу бул каприз эмес. Чын эле организм ошону каалап жаткан убакта. Анан болушу мүмкүн, кээ бир убакта пайдаланып баягы эркелеп коюшу мүмкүн, бирок көбүнчө учурда бул организмдин талабы. Организм ошого муктаж болот деген сөз. Кандайдыр бир витамин жетпей атат деген сөз да. Анткени бизде эң биринчи эмеге кош бойлуулукка көп адамдар даяр болбойт. Мындай аң сезимдүү даярдык деген жок болот да. Ошого даяр болуп, организмди даярдап, бир сыра врачтын көзөмөлүсүндө болуп, анализдер тапшырып даярданбайбыз да. Анан ошондо кандайдыр бир витамин жетишпегенде ушундай да болушу мүмкүн организмде. Аң сезимдүү өзү даяр болуш керек, ошондо. Негизи менин эмем боюнча, практикам боюнча баланы эне каалаш керек. Бала күткөн бала болуш керек. Желанный бала болуш керек негизичи. Ошого психоэмоциональный айым даяр болуш керек. Бала деген эненин эмоциясын 3 айдан баштап сезип баштайт. Дүйнөнү бала эненин курсагында болгондо эле 3 айынан баштап ошо энесинин эмоциясы аркылуу сезип баштайт. Мисалы кээ бир өтө жаш турмушка чыгып атпайбы кыздарчы? Алар негизи канча жашынан баштап даяр боло алат аң сезими менен эне болууга? Негизи организм даяр болушу мүмкүн, бирок психоэмоционально даяр болбой калышы мүмкүн да. Анткени биз ойлойбуз, баягы Инстаграмдан көрүп эле красивый картинканы көрүп алып элечи, боюңда болуп, жашынакай кийим кийип, фотосессия кылып, анан сүрөткө түшүп, анан күйөөңө ээрчитип алып, ары бери баскан, ошол семейный жашоо депчи. Жок, боюнда болуп, баланы көтөрүү оңой эле. Төрөш деле, эгер тарбия берүүгө салыштырганда, төрөгөн деле тарбия бергенге оңоюраак. Баланы көтөрүп төрөгөн оңоюраак да. А вот баланы тарбиялоо, баланы багуу бул алдак эле аябай оор болот да. Ошондо канча жашынан баштап даяр болот деп ойлойсуңдай? Аң сезим. Ар кимдин психоэмоционалдык даярдыгы ар кандай болот. Кээ бир кыздар чын эле 18 жашында, 19 жашында даяр болушат, чын эле. А кээ бирлер даже 25 жашында деле даяр болуш мүмкүн эмес. Болуп калышы мүмкүн да, даяр болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы күндө аң сезимдүү даярдык аябай чоң роль ойнойт да. Балким буга чейин биздин ата-энелерибиз баягы жашоо шарт ошондой болгон да, баягы баланын чоңоюусу, өсүүсү жеңилирээк болгон. Бирок азыркы мобилдүү жашоодо, интернеттин жашоосунда баланы тарбиялоо аябай кыйын. Азыркы балдар дагы бат жетилет. Каалоосу көп, талабы көп болот. Анткени заманга жараша ошондой болуп атат. Кош бойлуу кезде эненин эмоционалдуу абалы, нерв болуп ушундай эме болгондо балага таасирин береби өзү негизи? Негизи баланын нервный системасы 3 айга чейин калыптанып калат да. Ошол нервный системасы өзгөчө биринчи, экинчи, үчүнчү ай аял зат аябай спокойный болуш керек. Көбүнчө мындай положительный эмоция деп коет. Ошондой эмоциялар көп болуш керек. Жакшы, кубанычтуу эмоциялар көп болуш керек. Эгер ушул убакта нерв болуп, стресс болуп эметсе, кийин баланын ой жүгүртүүсүнө, кабыл алуусуна, сүйлөө иречине зыян келтирип калышы мүмкүн. Эненин нерв болгону. Ошон үчүн биринчи 3 ай аябай негизи маанилүү. Эмбрион калыптанып аткан кезде, эмбриондун нервный системасы калыптанып атканда, ошол биринчи 3 ай аябай важный. Эгер аябай катуу стресс болсо, выкидыш болуп калышы мүмкүн, угроза болуп калышы мүмкүн. Негизи аялынын кош бойлуулугуна аял эле эмес, күйөөсү да даяр болуш керек. Күйөөсү дагы ошого поддержка бере тургандай болуш керек. Биз көп эле баягы Инстаграмда эле ошо көрүп алып эле
баарыбыз свадьба, love story деп эле анан ошо менен эле жашообуз ушундай болуп калат деп ойлойбуз да. Бирок чыныгы бытовой жашоодо, тиричилик жашоосунда такыр башкача. Эки адамдын мындай жолугуп сүйлөшкөнү башкача да. Жолугуп свиданияга барып сүйлөшүп турганы башкача. Жанагы конфетный-букетный период деп коет го, ошол ал башкача. Анан эки адам үйдө жашап калганы 24-кө 7 күн болуп калганда такыр башкача болот. Экөө бири-бирин жакында таанышат, характерлерге бири-бирине уступка кылгысы келбей коюшу мүмкүн. Анан ошол убакта баягы пикир келишпестик учурунда же болбосо кандайдыр бир кичинекей эме болуп кеткенде, ошол убакта боюнда болуп калса, бул жерде анда айым нерв болуп атып, балага таасир берет. Сөзсүз түрдө таасир берет негизичи. Ошон үчүн эки адам тең ошол балага даяр болуш керек, баланы күтүш керек, баланы каалаш керек. Эки адам тең. Экөө тең даяр болуш керек. Ошон үчүн жанагы аң сезимдүү үй бүлө куруу, аң сезимдүү кош бойлук бул аябай негиз, азыркы күндө аябай маанилүү. Кризис деп коет эмеспи? Ошо бала канча жашынан кризис болот? Эмне себептен ошо кризис деген нерсе каяктан келип чыгат да өзү негизи? Кризис деген чынын эле бар. Кризистик абал. Жаңы төрөлүп, жаңы дүйнө таанып атканда, дүйнөгө жаңы келгенде кризис болот. 1 жашында, 2 жашында, анан эң орчундуу убакыт эмеси кризиси бул 3 жашында. 3 жашында, 5 жашында, андан кийинки орчундуу кризис бул 7 жашында. Андан кийинки орчундуу кризис бул 11-12 жаш. Андан кийинки 15 жаш, анан 17 жаш. Мен майдалап берип атам да. Бул майдалап бергеним поэтапно. Негизги 3 жаш, 7 жаш, 13, 14 жаш, анан 17 жаш. Ушул эң негизги чоң кризистер. Жанагы айткан ортосундагы кризистер да, бул болуп турган нерсе. Негизи бул кризис деп айткым келбейт. Муну мен баланын чоңоюусундагы жаңы этап деп айткым келет да. Кризис десем да бизге коркунучтуу кылат го. Баланын чоңоюусундагы жаңы этап бул нормалдуу көрүнүш, бул нормалдуу нерсе дегенди айткым келет да. Бул баланын өзгөчө жанагы капризный боло турган эмес. Бул бала ошол этапты басып өтүш керек деген нерсе да. 3 жаштагы кризис бул балага түшүнүк кирип баштайт. Мен өзүмдүн энемен тышкары өзүнчө инсан экенмин. Өзүнчө экенмин деп. Буга чейин бала өзүн энеси менен бир комплектте көрчү. 3 жаштан баштап, 2,5 жаштан баштап, кээ бир балдарда 2 жаш 2 айдан башталып калат. 3 жаштан баштап балага түшүнүк кирет. Мен, оказывается, өзүнчө адам экенмин деп. Ошол убакта балага түшүнүк киргенде энесине, айлана чөйрөсүнө мен өзүнчө адаммын, мен өзүнчөмүн дегенди далилдеп баштайт. Өзүм кийинем, өзүм ичем, кашыкты өзүм кармайм, өзүм бут кийимди өзүм кармайм, менин буюмдар меники деп границасын, чек арасын дагы эметип баштайт, түптөп баштайт да. Мен өзүнчөмүн деп. Ошон үчүн ушул кризисти дагы эске алыш керекпиз. Ашыкча истерика кылып баштайт, жерге жатып алып тополоң кылышы мүмкүн, чырдашы мүмкүн, силерге каршылык көргөзүшү мүмкүн. Макулдугун бербей коюшу мүмкүн да. Жүрү бияка десе жок, мен тандайм, мен айткандай болот, мен бул жака барам деп ушинтип эметиши мүмкүн да, каршылык көргөзүшү мүмкүн. Бул кризис 6 айдан 9 айга чейин созулуп калышы мүмкүн. Бул өтүп кете турган убакыт. Буга энелер даяр болуш керек. Ошо айткандай эле жалаң эле эне эмес, үй бүлө чогуу даяр болуш керек. Атасы дагы чогуу даяр болуш керек да. Эгер атасы дагы чогуу даяр болсо, эмнеге балаң ээлеп атат, эмне болуп атат деп эме кылбайт, нагрузка бербейт энесинечи. Наоборот, кел мен алып турайын, мен эметип коеюн, соротуп коеюн, кел мен сүйлөшүп коеюн деп жардам берсе, энесине да жаңы эме болот, жеңилдик болот да. Ошон үчүн бул жерде эне болуу бул негизи бул дагы бир жумуш. Эне болуу чоң жумуш. Ошого эне дайыма эле монтип жыргап күлүп, баласы менен монтип каприздерин чыдап, баарын көтөрө эмете албайт да.
эне дагы баласына жакшы жылуу мамиле кылыш үчүн, баласынын болгон ал-акыбалын, эмоцияларын баарын түшүнүш үчүн эне дагы эмоционалдык жактан чарчабаш керек. Эне дагы эс алып туруш керек. Ошого үй бүлөсү, балким сиңдиси, балким кайын журту, балким күйөөсү жардам бериш керек. Бул жерде эне деген тиричилик жумуштан чарчабайт. Мээси чарчайт. Моралдык жактан чарчайт. Бизде айтып берет го, эмнеге чарчап атасың? Баары даяр го, памперс бар го, тиги кир жуучу машина бар го, эмне болуп атасың депчи. Жок. Ошол эне бала менен 24 саат бою 4 дубалдын ичинде эч жакка чыкпайт, жашоосунда эч кандай жаңылык болбойт, эч кандай жаңы эмоциялар болбойт. Ошон үчүн психоэмоционально энеси чарчайт. Ошол убакта үй бүлөсү поддержка берип, күйөөсү поддержка берип, мен 2 саатка кармап турам, 3 саатка кармап турам. Балким подружкаларың менен жолугуп келесиңби, балким салонго барып чачыңды кылып келесиңби, тырмагыңды кылып келесиңби деген ушундай кандайдыр бир көмөктөшүү болсо, энеси жанагы сөз бар го, я в ресурсе деген. Ресурсная мама деп коет го. Эгер энесинде ресурс толуп турса, ошол ресурсту бере алат. Эгер моякта ресурс жок болсо, бере турган энергия жок болсо, ал естественно эме болот да, баягы раздражительный болот, нерв болот. Анан баласынын кичинекей капризин көтөрө албайт, уруйт, сабайт. Ошон үчүн энеге дагы жардам бериш керек. Тем более биринчи жолу болуп аткан эне үчүн бул чоң эле нагрузка. Кече эле жыргап, сейилдеп жакшынакай жалгыз жүргөн айым кыз бүгүн 4 бөлмөдө 4 дубалда камалып, жоопкерчилик балага болуп атпайбы? Ошол жоопкерчиликти алып отуруп калганы анын үчүн да оор да. Кече эле сайраңдап жыргап, жакшынакай болуп жүрсө, ана бүгүн отуруп калса, ага дагы эмоционалдык жактан аябай кыйын болот. Ошон үчүн поддержка бериш керек, көмөктөшүш керек, колдоо көргөзүш керек. Анткени бала жалгыз эле энесиники эмес да, атасыныкы да бар. Атасы дагы ошол жакта катышыш керек. Кийинки этап 7 жаш деп калдыңыз. Ал окуу процессинде башталып турабы, Кийинки өсүү, өнүгүү этабы, бул этабындагы кризис, бул 7 жаштагы кризис. Бала мен кичинекей эмесмин. Мен мектеп окуучусумун деп бизге ошону көргөзүп баштайт. Биз болсо аны баягы кичинекей эле бала катары кала беребиз да. Бул балада мен жоопкерчиликтүү боло алам. Мага ишенсеңер болот. Мен чоңмун, мен самостоятельныймын, мен өзүнчө өз алдынча иш кыла алам. Мага жоопкерчилик бергиле деген сөз да. Ошол убакта чынында эле ушул кризис, негизи ушул кризистер балага жоопкерчилик берүү деген, ата-эне үчүн балага жоопкерчилик берүү деген түшүнүк. Балага болсо жоопкерчилик алуу, өз алдынча. Негизи могул этаптын баары эмне үчүн жаралган? Бул этаптын баары бала 18ге чыкканда самостоятельный, өз алдынча чоң жашоого даяр болуу деген сөз да. Жанагы сепарация деп коет го. Ошол сепарация, энеден сепарация постепенно ушинтип жүрөт да. 18-20 жашка чейин уже сепарация болуш керек. Акырындык менен жоопкерчиликти өткөрөп, акырындык менен. Ошон үчүн бул ушул этаптар негизи бекерден берилген эмес да. Бул негизи ата энесине дагы аябай маанилүү, анан балага да маанилүү. Ошон үчүн ошол мен жумушумда көп ата-энелер кайрылышат. Ушул нерсени жалпак тил менен түшүндүрсөк, деп алар дагы даяр болуп калат. Анан бул жерде идеальный мамочка болуу деген сөз эмес. Ата-эне болуу деген түшүнүктү эч жактан даярдабайт бизде. Эч ким ата-энеге атайын даярдап үйрөнбөйт. Эч кандай институт жок ата-эне кандай болуш керек деген. Ошон үчүн баардыгыбыз ошол этаптан өтөбүз. Баардыгыбыз ошол даярдык көрүш керекпиз. Кантип? Ушундай информацияларды көрүп, YouTube'да толтура видеолор бар. Ошолорду көрүп, балам
баланын жашоосуна, өнүгүүсүнө кызыгыш керек. Ушул этапта эмне болот? Мисалы биз деле, мисалы мен деле жаңы төрөгөндө аябай кечке чукуя беришим да интернеттечи. 40 күндө кандай өзгөрүү болот, 2 айында кандай өзгөрүү болот, 3 айында эмне кылып калыш керек, 6 айында эмне кылып калыш керек депчи. Ушундай нерсеге заранее даяр болсоң, жеңил болот экен. Мен деле эч ким даярдаган эмес да. Ошол сыяктуу эле чынында ата эне болуш бул дагы жумуш. Баланы үйдө чоңойткон бул дагы жумуш. Ошон үчүн жанагы үйдө турган энелер үчүн, мамачкалар үчүн, декретте баланы карап отурган мамачкалар үчүн эң оор жана катуу тийген сөз күйөөсүнүн бир күн кечке отурбайсыңбы, эмне кылып атасың бир күн кечке, баланы эле карап атасың го, эмне кыйынчылыгы бар деген сөз, ушул нерсе катуу тиет. Анткени бир күнүн ичинде эне кандай гана жумуштарды кылат, көрүнбөгөн жумуштарды кылат да. Чынында эле үйдө бала менен отурганда көп жумуштар көрүнбөйт. Мисалы баланын памперсин алып, аны жууп, кургатып, памперсте кийгизип, шымын кийгизип отургуча эле уже жарым саат өтүп кетет. Анан баланы тамак даярдайсың, тамак бересиң, анан тамагын идишин жууйсуң. Ал көрүнбөйт да. Анткени бул нерсени сен бир күндө 3-4 жолу кыласың. Ал көрүнбөйт. Күйөөсүнө баягы эчтеке кылбагандай эле көрүнө берет да. Анан жана сен бир күн кечке эмнеге чарчайсың, эмнеден чарчайсың, мен жумуштан келдим го, кана тамак, кана эмнеге үй чачык деген нерсе аябай катуу тиет, чынында эле. Эгер ошо атасын калтырып койсо бир күн бала менен, бир күн эмес, 5-6 саат үй чачык болуп, эчтеке жетишпей, бала каралбай, стенанын баары фломастер менен чийилген болот да. Ошон үчүн ушул нерсе аябай катуу тиет. 7 жаштагы кризис боюнча жоопкерчиликти акырындан өткөрүш керек деп калбадыңызбы? Ага кандай мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек жоопкерчилик алыш үчүн мисалы? Жоопкерчилик алыш үчүн мисалы мектепке баратканда элементарно сумкасын өзү камдаганга үйрөтүш керек. Кийимди өзү кийиш керек. Сабагын. Башында мен мисалы ошол сабакты жазуу процесси мен максимум 6 айга чейин макулмун. 6 айга чейин бала менен сабак жазгандычы. Бирок кээ бирлер 6-класска чейин, 5-класска чейин чогуу жазып алат да. Күнүгө сабак жазмай эмесинчи, проблемасынчы. 6 айда балага мектепке киргенде 6 ай ичинде адаптацияга жардам бериш керек. Мектепке көнгөнгө жардам бериш керек дагы. Калган 2-3 эмеден кийин 3-чейректе балам сен өзүң алып кет. Буга чейин жардам бердим. Буга чейин анткени 1-чейректен баштап бала уже эмесине көнүп калат. Расписаниясына көнүп калат. Окуганды билет. Муунтап болсо дагы окуганды билет. Ошол сумкасын даярдап алыш керек өзү. 1-чейректе, 2-чейректен кийин. То есть жарым жылдан кийин уже бала ошол жоопкерчилик. Бул чоң жоопкерчилик. Анан кийимин өзүң кийүү, кийимин камдоо бул дагы жоопкерчилик. Биз канчалык баланы жоопкерчиликке эрте үйрөтсөк, биз өзүбүзгө жеңил болот. Бирок кээ бир учурларда жанагы гиперопека кылганда, чересчур балам кыла албайт, баламдын колунан келбейт деп баласына ишеним көргөзбөгөндө өзлөрүнө дагы түйшүк жаратып алат да. Байкайсыңар мындай сабак жазуу чоң проблема айланып калат. Бала дагы негизи мен ушул сабак жазуу боюнча дагы бир эме айтат элем, кеңеш айтат элем. Эгер өзүңөр дагы чыдабай, нерв болуп, болот да, андан башка да балаңар бар үйдө, андан 2 жаштагы, 3 жаштагы бала болушу мүмкүн үйдө. Ошо менен алек болуп, анан бала түшүнбөй, кечке ойлонуп, тапшырмасын дароо кылбай атса, азыркы күндө аябай жеңилдик бар. Энелер үчүн кошумча сабактар бар. Ошол мектептен эле сабагын жазып бүтүрүп келет. Ал деле чоң акча эмес, ошондойго берип койгон жакшы. Энеси дагы эмоционалдык жактан нервы сакталып калат. Нерв кетпей, нерв коробой. Анан самое главное, энеси менен баласынын ортосунда мамиле бузулбайт. Анткени баардыгыбыз эле адамбыз, баардыгыбыз эле энебиз, анан сабак жасап атканда балаң түшүнбөй, укпай, жетишпей, же туура эмес кыла алганда
нервиң чыдабай кетет да урушуп алышы мүмкүнсүң, кыйкырып алышы мүмкүнсүң, уруп алышы мүмкүнсүң. Бала үчүн кыйкырып атканда түшүнбөйт, такыр өзүн таштап салат да эме түшүнбөй калат сабакты. Анан ал түшүнбөйт, сен абогош бетер нерв болосуң, жиниң келет, ачууң келет, кыжырың келет. Ошентип бир кичинекей бир саатта эме сабак бүтө турган болсо, 4-5 саатка айланып кетет. Нерв болуп атып, кыжырланып атып, 3-4 саатка да, эми 2-3 саатка. Ошон үчүн колдон келсе, ошондой жанагындай продленка деп коет, ошол жактан бүтүрүп келген жакшы. Негизичи, эгер психоэмоционалдык, моралдык жактан чарчап, бала менен спокойно сабак жаза албасаңар. Ошон үчүн балага дагы стресс болбош керек бул. 6 жашынан, 7 жашынан эмес, 3-4 жашында эле башка тилге, чет тилдерин окуганга, же мындай баламдын кругозору өссүн деп эле эрте 2-3 жашында эле ушундай тилдерге үйрөнгөнгө, курстарга жазып коюшат да балдар, кыздарынчы. Бул өзү кылган туурабы негизи? Чынында эле баланын 3-4 жашында, 4-5 жашында башка тилди бат өздөштүрөт. Бала информацияны, маалыматты губкадай болуп бат сиңирип алат да. Бирок ошол эле убакта бала ошол нерсени түшүнүү менен кабыл алыш керек. Ошо түшүнүш керек да бала. Бул сабак тил, мисалы мен чийип атам, кылып атам, бул тамга деп түшүнүш керек, автоматтык түрдө эмес. Анан кээ бир учурларда бала аны кылгысы келбейт, ага даяр эмес, бала аябай оюнзок болушу мүмкүн. Аябай ал нерсеге даяр болбошу мүмкүн да. Ошол убакта чынында зыяны тиет. Баланын балалыгын ордоо деген сөз да. Кээ бир балдар чын эле өзлөрү каалашат, окугусу келишет, ошого даяр болушат, кызыгуусу артып турганда берип койсо болот. Негизи 3-4 жашта эмес, мен ошол 5,5-6 жаштан баштап тамганы үйрөтүп, жазганды үйрөтсө, күнүнө жарым саат, 1 саат нормал болуп саналат да. Анан 5-6 саат кечки ошол эмеге берип коюп, жанагы өнүктүрүүчү жайга берип коюп, развивашка деп коет, иримдерге берип коюп, баланы кыйнаган болбойт. Жарым саат, 1 саат баланын темпераментине жараша. Баланын мисалы гиперактивный балага 1 саат болбойт. Гиперактивный балага 10 мүнөт, 15 мүнөт, 20 мүнөт ашып кетсе. Анын көңүл буруусу башка балдардан караганда анын көңүл буруусу 15-20 мүнөткө жетет да. Гиперактивный бала усидчивый эмес. То есть көпкө чейин отуруп бир нерсени аткара албайт. Анын нервный системасы ошондой эметилген, өрчүгөн да. Ошон үчүн баланын өзүнө караш керек. Ар бир бала, негизи мен жумушумда дайым айтам, бир момундай могул жашта момундай болуш керек дегенде тартип менен карабаш керек. Ар бир баланын жетилүүсү, өнүгүүсү, каалоосу ар кандай болушу мүмкүн. Ошону эске алыш керек. Бала индивидуалдуу деш керек да. Менин балам индивидуалдуу, менин балам башка. Башка балдарга салыштырбаш керек. Ошо бизде бар го, элдин баласы деген сөзчү. Мунун баласы, кошунанын баласы деп салыштырып берет го. Ошондо баланын ичинде кандай эмелер болот да, например, ал өзүнө болгон ишеними жоголот да. Өзүнө болгон ишенимин жоготпош үчүн наоборот кандай туура тарбияласа болот, аны элге салыштырбай элдин баласы дебей. Негизи баланы өстүрүүдө, баланы тарбиялоодо эң чоң катачылык бул салыштыруу баланы. Биз балабыздын турган турпаты боюнча кабыл алыш керекпиз. Анан тиги подружкамдын, курбумдун баласы уже окуп калыптыр 3 жашында деп эле келе калып эле кичинекей өзүңөрдүн 3 жаштагы балаңарды кыйнап, өкүрүп, бакырып, окутуп, сен тупойсуң. Тиги Альбинанын кызы окуйт уже, сен окуй албайсың деген болбойт. Ошол учурда баланы салыштырганда биз баланын ички баалуулугун өлтүрүп салабыз. Самоценность деген өлтүрүп салабыз. Биз балага сигнал беребиз, биз балага маалымат берип атабыз. Мен сени ушул бойдон кабыл албайм. Сен только мындай болсоң, ушунда кабыл алам. Ошону жакшы көрөм. Сен мондай, ошол эмең, аракетиң жок, жөндөмүң жок, мага жакпайсың деген сөз. Сен жамансың, бул жакшы деген сөз. Ошол эле учурда бала салыштырганда ошол салыштырган баланы же көрүп калышы мүмкүн.
жек көрүп, жаман көрүп, анан көрө албастык деген сезимди биз өзүбүз ошол кичинекей кезинен баштап өөрчүтүп алабыз, өнүктүрүп алабыз. Салыштырып отуруп. Салыштырып атып ошол көрө албастык, жек көрүү сезимдерин эметип алышыбыз мүмкүн. Күчөтүп алышыбыз мүмкүн. Бала ата-энесин да жаман көрүп калат. Анан ошол салыштырган баланы жаман көрүп калат. Же болбосо биз коомго аябай удобный, ыңгайлуу баланы даярдап коюшубуз мүмкүн да. Сен только жакшы болгон учурда мен сени сүйөм, жакшы болгон учурда мен сени кабыл алам, а сен жаман болсоң, жөндөмүң жок болсо, шыгың жок болсо, мен сени кабыл албайм деген сөз. Балада өзүнө ишеним болбой калат, өзүн кабыл албай калышы мүмкүн бала. Инсан катары кабыл албай калышы мүмкүн. Мен жакпайм деп. Анан бала ушунун негизинде бала өмүр бою ар бир адамга, ата-энесине, энесине, атасына, мугалимге, досторуна жакканга аракет кылып баштайт. Өмүр бою ошондон көз каранды болуп калат. Жагуу нерсени, жагынуунун нерсе үстүндөчү. Бала дайыма башкаларга жагынуунун үстүндө жүрүп калат. Дайыма жагыш. Мен жакшы кылсам гана адамдар мени жакшы көрөт. Балким акча берсем, балким бир нерсе алып берсем, балким бир нерсе алып келе кал десе, ошону алып келе калып, балким могул карандашыңды берчи десе, мисалы классташы, мен только берсем эле жакшы көрүнүп калам, а бербесем мени жакшы көрбөй калат. Бала жаман болуудан коркуп калат. Жок дей албай калышы мүмкүн. Ушул бирөөнүн кубаттоосун эле күтүп калат экен да, кубаттоосун, коштоосун күтүп калат дайыма. Ыраазычылыгын күтүп калат. Ошон үчүн бул эми баарыбыз эле каалайбыз, балдарыбыз удобный, тил алчак, акылдуу, өзүн коргой алган, аябай шустрый болгонун каалайбыз да. Бирок ошону менен бирге биз коомго аябай ыңгайлуу адам даярдап берип атабыз. Кийин ушул нерсе билинет. Өзүнө веренный болгон, өзүнчө бир индивидуальный баланы чоңойтуш үчүн кандай туура тарбия бериш керек? Эң негизгиси баланы салыштырбаш керек. Анан баланы шагын сындырбаш керек. Мама, мен мондой болом, кийин космонавт болом, анан балерина болом десе, ооба, сен болосуң, сен колуңан келесиң деп колдоп туруш керек баланын эмесин. Анан баланын өз алдынча жеке оюна каршылап чыкпаш керекпиз. Сен андай ойлобошуң керексиң, сен мондай ойлошуң керексиң деп өзүбүздүн оюбузду балага өткөрүп жибербеш керекпиз. Таңуулабай, Таңуулабаш керекпиз. Анан өзүбүз дагы мындай эгоист болбош керекпиз. Баланы өзүнчө инсан катары кабыл алыш керекпиз. Баланы тарбиялап атканда коркутуу, үркүтүү менен эмес, баланы инсан, бул дагы инсан. Бунун дагы ою болот, бунун дагы ой пикири болот, мунун дагы каалоосу болот деп. Мунун дагы ой жүгүртүүсү менин ой жүгүртүүмөн дал келбей калышы мүмкүн деп кабыл алыш керекпиз. Ошондо бала өз алдынча баланын оюн сыйлаш керек. Баланын чечимин сыйлаш керек. Баланын оюн кабыл алыш керекпиз. Анан эң негизгиси биз өзүнө ишенген, жөндөмдүү, кыйын балдар тарбиялаш үчүн биз баланын ар бир кыймыл аракетине сын берүү эмес, критика эмес, мындай сындабаш керекпиз да. Баланын кичинекей баштоосун. Биз баланы өзүбүздүн эмебиз менен кабыл албаш керекпиз. Өзүбүздүн курагыбыз менен. Биз баланы бала менен сүйлөшүп атканда, бала менен бир нерсе түшүндүрүп жатканда, баланын деңгээлине түшүш керекпиз. Бала 3 жашта болсо, биз өзүбүз 30га чыгып алып, 3 жаштагы бала менен салыштырып атпайбызбы өзүбүздү? А сен эмнеге билбейсиң? Сен эмне кыла албайсың деп. Албетте биз кыла алабыз, анткени биз чоңбуз да. А бала 3 жашта. Ошол 3 жаштагы баланын ой жүгүртүүсү менен ой жүгүртүш керекпиз биз дагы. Анан балага бир нерсе түшүндүрүп атканда, баланы угушуп атканда, биз баягы үстүнөн туруп алып мындай эмес, анан баланын деңгээлине отуруп алып, мисалы баланы мындай өзүсүн бир уровеньде отургузуп алып түшүндүрүш керекпиз. Ошондо бала туура кабыл алат. Баланы авторитардык тарбиялоо эмес, баланы ишениммен тарбиялаш керек. Баланы биз өзү чечиш керекпиз да, чечим кабыл алыш керекпиз. Бала үчүн биз авторитардык, директивный
тарбия беребизби, ошондой кабыл алабызбы, же биз баланы партнер катары, союзник катары кабыл алабызбы. Эгер партнердук кабыл алсаңар, жумушта деле коллегаңар менен силер бири-бири менен сүйлөшөсүңөрбү? Ылдый аны баспайсыңар, аны чөктүрбөйсүңөр, басынтпайсыңар, кемсинтпейсиңер. Ошол сыяктуу эле баланы кемсинтпей, басынтпай, чөктүрбөй, шагын сындырбай, партнердук катары, партнердук мамиле кылыш керек. Бул жерде бала эле ийкемдүү болуу деген эмес, ата-эне менен баланын экөөнүн ортосундагы ийкемдүүлүк. Ошол аябай негиздүү да, аябай маанилүү. Биз болсо баланы биз өзүбүздүн бала болгонду сунуп калабыз. Мен даже кээ бир кезде болуп калат, мен 11 жаштагы кызым 7 жаштагы кызымды үйрөтүп берет да. Сен эмнеге билбейсиң? Сен эмне окуй албайсың? Эмне деп элечи. Анан мен айтам да, сен өзүңдү эстеп көрсөң, 7 жашта кандай элең сен өзүң? Сен деле ошо окуй албай, тамганы туура жаза албай, унутуп калып, чийип алып, булгап алчу эмес белең сен деле. Анан ал дагы токтоп калат. Чын эле мен да ушундай болчумун деп. Мен болсо ошол балам 11 жаштагы кызымды дагы өзүмдү эстейм да. 11 жашта мен кандай элем деп. Биз болсо дайыма баланы өзүбүздүн курагыбыз менен талап кыла беребиз. Эмнеге кыла албайсың? Эмнеге кылган жоксуң? Эмнеге унутуп койдуң? Деп баланын курак жашын, курагын эске алыш керекпиз. Бала канчада, биз канчадабыз. Жакшы маек болду. Маеңизге рахмат. Рахмат силерге дагы.